Мен Орозбеков Каныбек, Сыгата району Иревка айылында фермер болом. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, биз өзү жүгөрү себебиз, фасоль себебиз, ушундай дыйканчылык кылабыз, фермерский хозяйствобуз. Буга чейин билгендей эле суу аябай тартыш болду, кыйын болду баарыбызга эле. Анан биз ошо Айыл банкка кайрылып, Италияга заказ берип, ошо дождевальный чачып сугарма, жаңбырлатып сугарма машинасын сатып алдык. Айыл банк финансировать этти бизди. Биз түз Италиядан сатып алдык. Ошо менен быйылкы көйгөйүбүз жеңилирээк болду. Пойлаларыбызды ушул дождевальный машиналар менен сугарып алдык. Буга чейин эми биз өтө чоң суу менен сугарчык пойлаларыбызды 100 литрлеп. Азыр 10-15 литр суу менен эле ошол машина талап калат, ошо 10-15 литр сууну. Ошо менен эле биз пойлаларыбызды сугарып атабыз. Өтө чоң сууну да кереги жок бизге. Сууга өтө экономия, бул минимум бир жагы айтканда бир 80% экономия бар деп эсептедик да өзүбүз. Мурунку сууларга караганда. Азыр ушу баарын автоматташтырып алдык. Кудай буйрса дагы бир электричество кылып киргизип алсак, эми азыр дизельный насос станция менен иштеп атат. Эми электричество киргизип алсак, бул да бизге арзаныраак түшөт, затратыбыз азыраак болот. Сиз 15 литр дедиңизби? Секундасына сууну секундасына 15 литр аккан суу менен эсептелинет да суу. Мисалы бир поляны, мисалы биз бир күндө 3,5 гектар сугарып атабыз бул автомат менен. Бул если 3,5 гектарды сугарыш үчүн арыктан аккан суу менен бул 100 литр суу талап кылынат. Биз ошо 100 литрдин ордуна автоматташтырып алдык эле, бул секундасына 10-15 литр суу менен сугарып атабыз. Бул эсептегенде бул 70-80% сууну үнөмдөдүк да.